Амансызбы, Супер ТВ каналының көрүүчүсү. Бүгүн биз бейишим апам, бейишим ата-энем берүүсүндө амандаштырганыбызга биз аябай кубанычтабыз. Бүгүн биздин кадырлуу коногубуз Максат Давранов жана ошондой эле анын бейиши. Бүгүн биз апабыз менен дагы чогуу баарлашабыз. Келиңиздер анда, маекти сиздерге тартуулайбыз. Кандайсыздар? Аман-эсен отурасыздарбы? Жайдын акыркы каникулдары апамды жаныма алып келип, теги бир тууган агамдын чоң кызы Аяна экөө бир айдан бери жанымда. Жакында мектепке кайра кетет. Апа, кандай өттү сиздин каникулуңуз, жайыңыз? Сиз камалгандай болгон жоксузбу? Бул шаарда негизи баягы апалар айылдан келгенде ушундай айтышчу эле, ай мен камалып кеттим баба. Камалгандай болуп отурабыз. Айла жок. Айла жок, кеткенге шашып. Канча балаңыз бар? Ошол боюнча кененирээк айтып өтсөңүз, так анан берки балдарыңыздан бөлүнүп туруп бүгүнкү темага келели келиңиз. 3 балам бар уже. Чоң балам 84-жылкы, максатым 88. Кичинекем 92. Ошо 3 балам бар. Неберемен келиптиз? Ооба, ошо чоң баламдын кызы да. Сиздин карамаңыз да? Ооба, мен карамамда. 9 айдан бери 9 айлыгында колуна таштап кетишкен. 9 айлыгындабы? Кичине иштейли деп чет өлкөгө чыккандан апам 9 айлыгынан бери кызыгып ээрчип жүрөт. Башында апам аябай каршы болгон, бул кичинекей экен, әле экен, ооруп калсам эмне болот деп, анан мен болбой эле апа кызыгып алабыз. Кызыңыз жок деп, мына Кудайга шүгүр азыр апамдын эрке күчүгө кыз болуп жүрөт жанымда. Бүгүн негедир камеранын алдынан башкача сүрүп атам, апам менен биринчи жолу интервью берип. Апамдын толкундануу, эмоциясы мага да өтө татып окшойт. Апа, телеканалга алып барып чогуп киргенде сиз ошондо калтырбай көрсөңүз керек эле эфирлерин, Да, ой, эл терди дайым көрөт болчумун. Канча убакыттан көрбөй калдыңыз? Көнүмү шатат сыяктуу болуп калыптыр, же бүт баарын калтырбай көрдүңүзбү? Баарын көрөт элем. Сизден сын пикир болчу эле? Бүгүн чыга турган күнү бул деп туруп көрүп отурат болчубуз. Баланын кубанычы дагы, баланын ар бир ийгилиги ата-эне үчүн бул өтө чоң бакыт эмеспи, апа? Анан балаңыз алгачкы жолу эфирге чыкканда, туугандардын арасында аябай бир чоң талкуу башталганда өзүңүзчө бир сүрдөсөңүз керек. Ошо эмоцияңыз боюнча айтып бериңиз келиңиз. Сүрдөгем телевизорго чыгып атыр деп жама сүйүнүп, баардыгын айтып туугандарыма, сиңдилериме. Подружкаларыңызга? Ооба. Сиңгем. Гапка барганда. Секундасына 100 мегабитке чейин зымдуу үй интернети. Жаңы мундагы интерактивдүү телевидение. 200дөн ашуун канал. 2 онлайн кинотеатр жана YouTube. Булардын баары айына болгону 890 сомдон баштап. Сайманы күйгүз, толук кошул. Инстаграмдан карап көргөндө ага бир гана апаңыз менен түшкөн сүрөттөрүңүздү, ошол эле башка жакка алып барып эс алдырган сүрөттөрүңүздү көрүп калабыз. Бул атайын пландалган ишпи, же мындай сюрприз кылып ар жак бер жакканда белектерди берип, же бир эс алдырууга апарып турасызбы, кандай иште? Негизи атайын пландап эле алып барам. Атайын ошол колдон келишинче апамдын көңүлүн алып, көңүлүн көтөрүп, кичине кубаныч тартууласак экен, апама бир сүйүнүч тартууласак экен деп. Себеби апам бизде жалгыз чоңойтту. Тилекке каршы биздин атабыз биз жаш кезибизде, мен ошондо 7-класста окуган учурда кайтыш болуп калган. Ошодон кийин апам биз жалгыз чоңойткон. Апамдын ар бир кыйынчылыгы, ар бир биз үчүн тарткан түйшүгү мен көз алдымда. Ошол нерселерин менетин канча аракет кылсак деле актай албайбыз, бирок аз да болсо бир эмоция тартуулайлы деген ой менен колдон келишинче апама бир жакшы нерселерди көрсөткөнгө, көңүлүн дайым алып көтөрүп турган аракет кылам. Жөнөкөй эле белек бергенде делечи ага. Ата-энеге бир гүл алып келип бергенде, же болбосо жөн эле жылуу сөзүн айтканда эле бир чоң ата-эне үчүн чоң бакыт эмеспи? Алгачкы белегиңизге эмне болду эле балаңыздан? Алгачкы гүл болгон. Эмне себептен алып келип берген? Туулган күн. Белектерди калтырбай бересиз ага? Ооба. Колдон келишинче көңүлүн алып турган аракет кылабыз. Негизи апамдын үйдө 3 уул кызы жок болгон үчүн ошол кээде мындай кыздын милдетин аткарганга аракет кылам да. Кээде аял киши баары мындай көбүрөөк сүйлөшкүсү келет.
айылга барып калганда коңшу колоңдо тууган урук эмне сөз болуп атат, ошону бөлүшкүсү келет. Анан түнкү саат 3-4 чейин эле апам жанында сүйлөшүп, мындай жөнөкөй тил менен айтканда ушакташып ошентип турган учурлар болот кээде. Билбейм, кичинекей менен апама жакын чоңоюп калдым да. Кичинекей менен апама жакын чоңоюп калдым. Кээде үйдө суроо жаралат, мен кийин апамды өзүм менен чогуу алып кетем, мен өзүм карайм деген темалар кичине козгоп калабыз. Үйдүн кичүүсүнө калтырбайм деп анан мен апам өзү тандайт, эми каякта жашайт. Сизде кандай болот анда апа? Баарыныкына эле бара берем да. Да, айта албайсыз деп, Бардык эле. Шаарда жашаганыңыз келеби же айылда, ошону айтыңызчы. Эми айылда жашап калган үчүн айылды жакшы. Чыкканда киргенде кенен жүрөсүң да. Сизге ошондой талап болсо айылда толгону калыңарсыз. Апама айлада шарт түзүп берем да. Негизи апам бир айдан бери бул жакта жанымда жүрөт, күндө качан кетиресиң бизди, качан жөнөтөсүң бизди дейт. Анан апам бир аз ден соолугуна байланыштуу көбүрөөк кармап калды бул сапар. Кудайга шүгүр, ден соолугу жакшы. Анан биротоло личинеңизди бүтүрүп кетиңиз деп анан болбой личинесин бүтүрүп, кудайга шүгүр. Эмне болуп атасыздар? Тынч эле? Кичине жөн эле ушул. Эркелеп атасызбы? Эркелеп. Эркелеп турган убагыңыз апа. Негизи 2 жылдан бери эч жак айлашпай калды. Карантин болуп, анан ошонун бугун бир чыгарып кетти окшойт экен да. Ой, кээ бир ата-энени баягы бир канча уулу туруп, бир канча кызы туруп, бир аз эркелесе, ошол эркелигин көтөрө албай, ата-энесине карсы-курс айткан сөздөрүн деле азыр көрүп жүрбөйсүзбү? Азаматсыз ага. Көзүнчө мактайын да. Сиздин көзүңүзчө мактайын, азаматсыз ага. Канча да мындай орун колдон алып, жеңилин жерден алып мындай колго баштап атканыңыз азыркы күндө көпчүлүк үчүн мындай мотивация болуп болуш керек, көбү үчүн сабак болуп болуш керек. Эч нерсе жашырбасаңыз апаңыздан, эч нерсени мындай сыр катпай бүт баарын апаңызга ачык айтсаңыз айтыңызчы. Алгачкы сүйүүңүздү айтып бердиңиз беле? Апаңызга. Апам алгач сүйүн билет деп эле. Айтыңызчы, ачык айтыңызчы. Эмне болуп айтып бердиңиз эле? Кантип айтып бердиңиз эле? Канчанчы класс? Айтып бердим беле? Сиз айтып көрсөңүзчү. Унутуп эле калды окшойт. Мен биздин кошунабыздын кызын жакшы көрчүмүн да. Мен атын айтып бере койдум, ал турмушка чыгып, азыр үй бүлөлүү болуп, өзүнүн классташым болчу. Апам деле билет эле аны. Ал кичинекей убакта 1-2, 3, 4, 3 класстарда анан. Ошол учурда 4 жылдык сүйүү болду ошо. 4 жылдык сүйүү. Бирисин үйүбүздү жыйнап жүрөбүз. Экөөбүз чогуу келип биздин үйдү жыйнап, анан экөөбүз чогуу барып алардын үйүн жыйнап, ушинтип оюнуп, ушинтип жүрчүбүз да, апа. Эсиңизде экен? Ооба. Ким жөн айтып атканын билет. Ошону алып берем деп айтчу элеңиз кичинекейинде. Аны Аталары ошентип айтат. Аталарыбыз дагы тең туш болчу да. Аталарыбыз кичинекейинде, ошо биз кичинекейибизди угуп калчубуз да. Экөөбүз куда болобуз депчи. Чоңойгондо ойлор өзгөрөт экен, көз карашы өзгөрөт экен. Ушундай. Азыр үйдө келин жок. Бар, кичинекей. Жок, балаңыз менен чогуу турганда. Тамак-самактан кантип атасыңар? Тамакты жасай берем мен өзүм. Өзүңүз жасап атасызбы? Эркелеген жаш аягына чейин эркелебейсизби? Мен тамак деле жасасын да. Мен сурагым келип турат ага. Сиз өткөндө жеке жашооңузда чоң бир жаңылык болот деп февралда үйлөнөт экен деген бир сонун бир жаңылыкты уктук элек ага. Андан бери айлар алмашты. Бул жаңылык качан болот? Же эмнеге жылып атат? Ал жаңылык башталып калды. Кудай буйрса бир жакын күндөрү бир жакшы ойлор менен бөлүшөбүз. Эми негизи апам көбүнчө айтат, эми жеке жашооңду элге айтпайлы ой, өзүң кал, өзүң жашасаң болду. Көп чыгарба, көп айтпа, көп сүйлөй эле кой балам деп көбүнчө каршылыгын көрсөтөт да. Анан Кудай буйрса эми биринчи сага чалам, жакшы болот ошондо. Эмне жылып калды ага? Эми бир белгилүү себептер бар. Баары жакшыбы? Баары жакшы, ооба. Тааныштырдыңызбы? Тааныштырдым, ооба. Кандай экен? Эми келгенде көрөбүз да. Бир көргөндө, эки көргөндө билбейсиң. Жүгүндүбү? Ооба. Жүгүндү. Сынадыңызбы? Жакшы. Шаштырып атасызбы сиз? Качан үйлөнөсүң деп Ооба. коесуз. Эң көп берген сурооңуз кайсы? Бол дейм да, бол тезирээк, бол тез аштайлык. Тойда. Ооба. Калың даяр. Буга чейинки баягы бир жолу жашоодон жаңылганын билебиз да. Агабыз да.
канчалык сиз кандай кабыл алдыңыз апа ошол ортодо жаңылууну? Эми ал тагдырда, турмушта боло турган нерсе. Кандай дем күч бердиңиз балаңызга? Эми баарын деле бар, эми турмуш ушундай болгондо эми баарын түшүнүш керек. Өзүң кармап ал жашоо алдыда деп боло берет. Айткам деген жоксуз. Айткам деген жоксуз. Жок, айткан эмесмин. Башында деле айткан эмесмин. Өзүңө жакса болду. Кийлигишкен жоксуз. Кийлишкен жок. Кийинки жашоосунда кийлигишпейсиз. Буга деле кийлишпейм. Өзүнө жакса ошо бири-бирин түшүнүп жашап кетишсе. Бир аз болсо да баягы окуп жүргөн кезде акча табуу үчүн атайын бир айылда жумуштарды кылчу элек го мурда. Сиз дагы ошондой жумуштарды кылып калдыңызбы? Мындай чөп чаап же болбосо бирөөнүн огородунда бирөөнүн бир нерсесинде жумуш кылып сизде болгонбу ошондой балалык? Ооба, андай учурлар көп эле болду. Мен байкем 11-ти бүтүп эле турмуш шартка байланыш чет элге иштеген кеткен. Менден кийинки кичинекей болчу. Анан апам экөөбүз канчалаган гектарлап талларды чаптык. Чогуу чыгып Бала алып чабат болчубуз. Анан эми ал учурда бир апаңдын кыйынчылыгын көрүп турсаң эле бир балалык калдырып кетесиң, эми 7-8 класс учурлардачы. Кээде өтө ысып кеткенде көлөккө отуруп аласың, же бир нерсе шылтоо кылып жатып аласың. Ошол учурда апам жалгыз талаада өзү иштеген учурлар болду. Ошол мүмкүнчүлүк болуп кайсыл жакта жумуш болсо, кичине тыйын тыпыр иштей турган жумуштар болсо баарын жасап эле көрдүк. Жасап эле жүрдүк. Көп эле иштерди кылдык. Канча сом эле ошол талаа жумуштарында иштеген кызмат акы? Канча сом эле? Аз болчу 50. 50? Бир күн 50 сом. Бир күндө 50 сом. Бир күндө 50 сом. Экөөңүздөр 100 сом аласыздар. Бир күндө 100 сом алчубуз. Эс алуу тыныгуу бар беле ортодо? Обед кылат элек ооба. Обед кылчубуз, обедибиз да бир нан менен суу. Ушундай учурлар өткөн. Бирок билбейм, ал нерсе апама көп эле бир оорчулукта тартуулаган. Бирок ал учурда мага оор болсо, ал тескерисинче ал нерселер мага өтө чоң. Сабак, наоборот, тескерисинче мен жашоомдо жакшы бир өзүмдүн ордумду табышыма, мындай айтат го, жаман жолго басып кетпешиме, ошол кара жумуштар жасап жүргөндүн көп эле кыйынчылыкты көргөн салым бар да. Ошол нерселерди эстегенде өзүм түзөп турам. Ушундай нерселер көрдүң эле максат, эмне кыйын болуп атасың депчи. Асмандан кичине түш ылдыйга деп өзүмө сүйлөшүп турганга бул өзүмөн тескерисинче жакшы. Бирок мен ойлойм, ал нерселер апама бир топ эле оор болсо керек. Бирок билдирген жок. Ой, эми жакшылык болгондон кийин баары эстен чыгат да. Азыр эстеп менде бир нерсе эсиме келип кетип атат. Кээ бир учурда ошол апам экөөбүз бириккенде 100 сом. Ошол 100 сомду бербей койгон учурлар болчу эле. Анан кээде ошол 100 сомдун ордуна мисалы башка, мисалы эмне десем, картошка же болбосо жүгөрү, ушул сыяктуу нерселер менен бартер кылып койгон учурлар болчу. Кээ бир мырзалар эмес да, көпчүлүктө болуш керек. Баягы ата энеме айта албайм, эми ичимден дейт, ооба, ичибизден баарыбыз жакшы көрөбүз, бирок ошол учурда апага жылуу сөздүн арнаган бул дагы бир өзүнчө чоң эрдик да. Көрүшүлөргө сабак катары. Эми биздин бейишибиз, ушул биздин бүт кайгыбызга, кубанычыбызга ортодош болгон жалгыз биздин апаларыбыз. 40 жылга барсыз кетсек да, кыйкырып алдыбыздан чыгарыбыз биздин апаларыбыз. Биз ар дайым апаларга тазим кылышыбыз керек, апалардын көңүлүн көтөрүп турушубуз керек. Бул биздин апаларга болгон сыйыбыз төлүк болуш керек, күндө болуш керек. Негизи мен дайым айтам, эфирлерде айтам, 365 күн биз үчүн түйшүк тартып, бирок жылына бир эле жолу куттуктоо сөзүн алар албаш керек да. Булар үчүн күндө биз колдон келишинче майрам тартылып туруш керек. Апам өзү эле билет, мен апамды аябай жакшы көрөм. Бардык эле балдар сыяктуу эле мен да жакшы көрөм. Болгону апам эми менин жашоомдогу эң чоң таянычым, эң чоң кубанычым.
мен үчүн стимул болот. Көп эле учурда кыйналып, бир жумушуң болбой калган учурларда, сыгылган учурларда мынтип ойлонуп отурган апамды эстеп кетем. Эмне болуп атам, мен апам бар го. Апам бар. Апамдын мени эркелетип атканы, мага сүйлөп атканын эстегенде мен бүт кыйынчылыктын баарын унутам да. Ошо апа оорубаң, ден соолукта жүрүңүз, биздин жалаң жакшылыгыбызга ортоктош болуп жүрүңүз. Биздин ар бир ийгилигибиз, менин ар бир ийгилигим сиздин дуаңыз менен. Сизди жакшы көрөм. Ушинтип күлүп чайнап жүрө бериң, апа. Бар болуңуздар. Уулуңуздун, кызыңыздын, неберелердин, чөбөрөлөрдүн бир гана кубанычын алардын ийгилигин көрүп гана сиз бир бакытка балкып жүрөңүз, апа. Сизге чоң рахмат. Эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жалпы көрүшүбүзгө мен кайрылып кетерим. Ар бир эфирибизде, ар бир берүүбүздө биз терең ой камтыган бир маани эле жалпы көрүшүбүзгө сабак болсун деген таризди чыгарабыз. Ошол эле учурда бүгүн апа менен баланын ортосундагы мамиле кандай болуш керектигин эфирдин учурунда сиздер көрүп, түшүнүп, аны сезе алдыңыздар болуш керек. Эгер сезген болсоңуздар, биз максатыбызга жеттик деп толук ишенебиз. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча саламатта туруңуздар деп айтабыз.